Allah subhanahu wa taala insandı jaratpастан билет эле кандай экенин. Жаратып койсо эмне амал жасаарын да билет эле. Allah taala jaratpастан мурда кайсыл адам дозокко татыктуу, кайсыл инсан жаннатка татыктуу аны да билет эле. Бирок Allah taala жаратып жаннатка кире турганды жаннатка киргизип койгон жок. Дозокко кире тургандарды дозокко киргизип койгон жок. Билет эле бул дүйнөгө жөнөтсө баары бир баягы жаман амалды жасап барат дозокко баруучулар. Жаннатка баруучулар жакшы амалды жасап барат. Билет. Бирок дозокко киргизген жок, жаннатка да киргизген жок. Эмнеге? Себеби адамды жаратып дозокко киргизип койсо айтат эле да. Сен неге мени дозокко киргизип койдуң? Сен баары ушундай жасамаксың. Жасаган жокмун го, жөнөтсөң мен балким жакшы амал жасап келет болчумун деп айтат эле да. Ошол үчүн Аллах таала бизди бул дүйнөгө жөнөттү. Allah билген нерселерди ачка чыгарып койсун үчүн. Ар бир адам өзү жасайт бул дүйнөдө кайсыл жака бара турган амалдарына. Ким жаннатка барыш керек болсо, жаннатка бара турган амалдарды жасайт да. Ким дозокко бара турган болсо, дозокко бара турган амалдарды жасайт дагы. Эртең кыяматта барып туруп икра китабака, оку китебиңди, жетиштүү болот сага эсеп китеп кылганга дегенде ар бири туруп алып өзүнүн эсеп китебин окуп баштайт. Өзү жасайт, кыяматта окуйт, анан ушул жака барат экенмин деп өзү айтат да. Ошол үчүн бул дүйнө бизге сыноо дүйнөсү. Allah сынап коюп атат. Эгер бул дүйнө сыноо болбогондо, анда жаз кыш болбойт эле. Кедей бай болбойт эле. Улан кыз болбойт эле. Жаш жана картаң болбойт эле. Акыбалдардын өзгөрүп тургандыгы сиз менен биздин ким экенибизди ачыкка чыгарыш үчүн да. Ар дайым жакшылык болсо, тынчылык болсо, барчылык болсо, жаман менен жакшыны айырмалай албайсың да. Мына ошондо не кылат? Аллах таала кээде жакшылык кылат, кээде кыйынчылык берет, кээде жеңилчилик берет, кээде оорчулук берет. Ошондо адамдын ким экени ачыкка чыгат. Ким кечиримдүү, ким ташбоор, кимдин табияты жакшы, кимдин табияты бузук, кимдин кулагы ушактан алыс. Мына ушул нерсени адам өзү жасап көрсөтөт да. Ошондуктан адам кедей болуп турган учурунда Аллах таала сынап турат. Эгер кедей болгон учурунда сабыр кыла турган болсо, Алланын сыноосунан өттү. Алла байлык берип кое турган болсо, дагы сыноо. Ошол үчүн адам түшүнбөш керек. Кедейчилик Алланын азабы, байлык бийлик Алланын берген, мага берген жыргалчылыгы деп түшүнбөш керек. Кедейчиликте Аллах тааланын адамга берген сыноосу. Сынап жатат. Сабыр деген сыфат бар бекен депчи. Барыга шүкүр кылабы экен деп. Байлык берген күндө да Аллах таала сынап турат. Түшүнүш керек, байлык берилген адамдар, бийлик берилген адамдар Аллах мени бактылуу кылды деп ойлобош керек. Аллах мени сынап турат депчи. Ойлош керек да. Кедейлик менен сынаса, кедейликтин сыноосунан адамдар оңой өтөт экен да. Эч нерсең жок, аргасызсың. Эми сабыр кылалы деп өтүп кетет экенсиң да. Ал эми качан бул дүйнөнүн жакшылыктары анча-мынча байлык, бийлик берилген учурда адамдын көзүн май басып калат экен, баарынын чечем деп калат экен, менмин деп калат экен, кедейлерди укпай калат экен, кедейлердин көз жашын карабай калат экен, алардын акысын ойлоп байлыгынан зекет бербей калат, ушур бербей калат, өзүнү кыйын сезип калат экен да. Ушул учурда сыноодон өтпөй калды. Аллах таала сизге байлык берди эле, алсыздарга жардам бере экен. Мында берешен сыфаты бар бекен деп Аллах сизге сынады. Аллах билет. Эми ошону сиз же байлыгыңызды садака кылып, башкаларга жардам кылып өзүңүздүн сыпатыңызды ачыкка чыгарасыз, берешен деген. Же бербей, байлык менен текеберленип, өзүнү кыйын сезип, текеберлик деген сыфатты ачыкка чыгарат да. Ошол үчүн жаштыкта берген сыноосу. Жаш мезгилде бул эмне кылат экен деп. Өмүрүнү кайда иштетет экен деп. Картайган мезгилде Аллахтын ага берген сыноосу. Жаш мезгилинде дүйнөгө чуркайбы?
же жаш мезгилинен баштап дин менен жашап күнөөдөн сактанабы? Орта жаш берет. Бул дин менен жашайбы, Аллахтын өкүмүн алдыга коёбу, же бала чака багам деп бүткүл нерсени таштап атабы? Адамдар ушул экөөнүн ортосунда болот да. Кээ бир инсандар Аллахтын өкүмүнү намазды, орозо, зикит, ибадат бүт баарын таштап атып, мен бала чака багышым керек деп кетип калат. Кээ бир инсандар бала чакага да тамак ашка пикир кылышым керек, бирок биринчи Аллахны ыраазы кылышым керек деп жашайт. Бирөөсү сыноодон өтөт, бирөөсү сыноодон өтпөй калат да. Ал эми кээ бир учурда адам картайтып да сынайт. Картайган мезгилде бала чака багып бүттү. Эч нерсе кыла турган дүйнө иши калбады, кыла албай да калды. Эми зикир ибадат кылып, Кур'ан окуп, Аллах Таалага тооба кылып, намаз окуп үйдө турабы, же дагы деле картайганда бир нерселер менен алек болобу? Болбогон ушак менен, же болбосо дагы бир нерсе менен, же дагы деле картайса дагы чача агарып, сакал агарса дагы дүйнөнү пикир кылып жатабы? Аллах Таала сынап турат да. Ошол үчүн эмне кылган Аллах Таала Кур'анда Ибрахим алейхиссалату вассаламды айтканда: "Ва изи битала Ибрахима раббуху бикалиматин". Ибрахим алейхиссалату вассаламды Аллах Таала бир канча буйруктар менен, бир канча калималар менен, өкүмдөр менен сынады. Фа атаммахунна, Ибрахим алейхиссалам бардыгын толук аткарды да. Уламалар бул кайсы нерселер менен сынады дегенде көп түрдүү нерселерди жазат. Эми Ибрахим алейхиссалам окуясы өтө кенен. Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламды Хажир менен биргеликте чөлгө апарып ташташы бүгүнкү Кабатулланын ордуна. Курбанчылык кылыш үчүн баланы муузда деген өкүм канчалык кыйын. Жалгыз балаң болсо 120га киргендеги. Ошону муузда деген өкүм кесе, чөлгө апарып ташта деген өкүм кесе кандай кыйын болот. Ошол өкүмдөрдүн ичинен дагы эң кыйыны коомунун бардыгы эмнеле? Жылдызга сыйынган, бутка сыйынган бутпарастар эле. Ошолорду туура жолго чакыр деди. Атасы каршы чыкты. Мына ушул оор сыноолордун бардыгын толук аткарды, баласыны ташта деп апарып таштады. Муузда деген өкүм келди, мууздаганга даяр болду. Ошондо Аллах Таала не деди? Сен менин сыноолорумдан толук өттүң. Фаатаммахунна, толук кылып бергенде Аллах Таала айтты: "Инни жаилука линнаси имама", сен сыноолордон өттүң, эми сени мен элге жол башчы кылам деди. Сен элге жол башчы болосуң деди. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, биздин динибиз эң жакын болгон пайгамбар Ибрахим алейхиссалам дейт. Динибиздин көп нерсеси Ибрахим алейхиссаламга окшойт дейт. Ошондуктан биздин дин миллати Ибрахим, Ибрахимдин миллати деп айтылат да. Ибрахим алейхиссалам толук өттү дейт да. Толук сыноолордун баарынан өткөндө Аллах Таала мен сени жол башчы кылам деди да. Ошондуктан Аллах Таала бул дүйнөгө адамдарга түрдүү нерсени сыноого берет. Кээ бир адам сыноодо толук өтүп кетет, кээ бир адам өтө албай калат да. Аллах Таала эмне кылган? Сулайман алейхиссалату вассаламдын доорунда эки периштени сыноо катары адам баласыга түшүргөн да. Харут, Марут деген эки периштени сыйкырлыкты билет эле, ошону түшүргөн. Адамдардын ичинен кимиси сыйкырлыкка кызыгат экен депчи. Эки периште келип, адамдар келип бизге сыйкыр үйрөтүңүз, бизге мындай кылыңыз. Эми бул окуя өтө кенен окуя. Кыскасы, эки периште келип адамдар сыйкырлык үйрөнүп баштайт да. Ошондо периштелер айтат: "Биз фитнабыз, сынообуз, жолобогула бизге, үйрөнбөй эле койгула" десе, адамдар ынабай үйрөнөт эле да. Аллах Таала бузукулукту да бул дүйнөгө берген сынаш үчүн. Ким бузукулукка кызыгат, ким кызыкпайт. Эне Аллах Таала бул дүйнөгө сыйкырлыкты да үйрөтүп койгон. Сыйкырчылар дагы бар. Бирок эмне болду? Аларга да сыноо. Ким ошо сыйкырга ишенет, ким ошо сыйкырга чуркайт, ким ошону үйрөтөт, ким ошого амал жасайт депчи. Ошол үчүн жашоодо сыйкырчылар болот, бир бар Алланы сүйгөн адамдары болот да. Муса алейхиссалату вассалам Аллах Тааланын эң чоң сүйгөн пайгамбарларынын бирөөсү. Аллах Таала түзмө-түз вахий кылган пайгамбар, Калимулла деп коет. Ошол Муса алейхиссалату вассалам келип, динге адамды чакырып, динге Бани Исраилди чакырганда Фираун айтты: "Сен сыйкырчысың" деди да. Эмнеге адамдар сыйкырчы деп башкаларды айтат? Себеби бир адам Алланын өкүмүн аткарып, жашоосун тарбиялап тазалайт. Жүрөгүнөн жаман нерселерди чыгарып, жакшы адам болгондон кийин анын сөзү, анын иши таасирлүү болот да. Муса алейхиссалату вассаламдын сөзү да таасирлүү эле.
Musa aleyhissalatu vassalamdın işi dağı tasirdi öyle. Dal oşondoy эле Пайгамбар алейхиссалату вассаламда карасаңыздар, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аклагы эң жогорку эле. Кулк мүнөзү эң сонун эле. Кылган амалдары эң жакшы эле. Душманыга да жакшылык кылган адам эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай жакшы болгондуктан сөзү таасирдүү эле да. Меккеде бардыгы Пайгамбар алейхиссаламга каршы чыгат эле. Пайгамбар алейхиссалам адамдарды дават кылып динге чакырса, баары айтат эле, бул жинди дейт эле. Бирок адамдар ишенбей койду да. Күндөн күнгө караса Пайгамбар алейхиссаламдын кадыр баркы көтөрүлүп баратса, ол туруп алып бул жактан не кылды, бузукулар саясат кылды, буну жинди деп айтабыз деди. Адамдардын бардыгы Пайгамбар алейхиссалату вассаламды жинди деп баштады. Меккеликтер түрдүү сөздөрдү айтып баштады. Мына ошондо адамдар не кылды, ишенбей койду жинди экенинечи. Себеби бир жолу Туфейл Дауси деген, Даус уруусунан Туфейл деген өтө акылман, ошол убакыттын даанышманы, акын инсан келе жатса, Мекке шаарынын четинде айтты, бир жинди чыккан сөзүн уксаң, сен да жинди болуп каласың, укпай эле койгунуң деди. Кулагына пакта тыгып койду, укпагын депчи. Андан эмне кылды, ал жолдо келе жатып ойлонду, мен акылдуу инсан болсом, өзүм акын болсом, окмуштуу болсом, анан жиндинин сөзүн билбей каламбы деди дагы, пактыларды алып салды. Кызыгып Пайгамбар алейхиссаламга өзү келди, мен ошо жиндини бир көрөйүнчү депчи, наузубилла, Алла сактасын. Пайгамбар алейхиссалам менен сүйлөшүп көргөндөн кийин айтты, бул жинди эмес деди. Жинди мындай сүйлөбөйт деди. Муну жинди дегендер өзү жинди деди. Мусулман болуп алды да келипчи. Анан баягылардын саясаты жүрбөй калды. Жинди десек эч ким ишенбей атат деди. Анан эмне кылса, сыйкырчы деп айталы деди. Неге десе, сүйлөсө эле адамдар ишенип кетип атат деди. Муну көргөн адамдын бардыгы ушага ишенип кетет экен деп, сыйкырчы деп айтабыз деди да. Адамдар Пайгамбар саламды сыйкырчы деп айтып баштады эле, Пайгамбар салам үн чыккан жок. Не десең дей бергиниң. Аллах Таала өзү айтты. Аллахтын жакшылыгы менен сен сыйкырчы да эмессиң, сен жинди да эмессиң деп Аллах Таала Пайгамбар салам деди. Айта берет алар, сен жинди эмессиң деди. Сен сыйкырчы эмессиң деди. Сен жинди эмессиң. Кахин, сахир эмессиң деп айтты да. Не үчүн адамдар сыйкырчылык деп башка бирөөгө эмне кылат десе, себеби бир адамдын баягы жакшы болуп сыфаты жогорулап кетип баратканда, адамдар анын мамилесинен таасирленип ээрчип кетип атканда, бул адам өзүнүн кадыр баркын жоготкондо тигини сыйкырчы деп баштайт экен да. Мына ошондуктан Пайгамбар алейхиссаламга адамдар келсе, өзүнүн үйүндөгү акыркы тамагын да алып чыгып берет эле. Эң жумшак сөзүн сүйлөйт эле. Колунан келген жакшылыгын кылганда адамдар аны не кылат эле, ээрчип баштайт эле да. Мына ошондуктан көрө албастар не кылып, бул сыйкырчы деп баштады. Билиш керек, урматтуу бир туугандар, ким эмне иш кылса, башканы да ошентип ойлойт да. Сыйкырчылыкты өздөрү кылат эле да. Муса алейхиссалам Фираунга келсе айтты, сен сыйкырчысың деди. Мен пайгамбармын, Алланын өкүмүн алып келдим десе, не кылды, паланчанчы күнү кел сүйлөшөбүз деп сыйкырчыларды чогултуп койду. Сыйкырчыларды чогултту дагы Муса менен жарыштырам дедилер. Муса алейхиссалату вассалам не кылды? Колундагы таягын таштаганда Алланын кудурети менен мужиза болду дагы, аладын бүт таяктары менен жиптерин жеп алды. Сыйкырчылар мусулман болуп кетти да. Ошондо Фираун не деп атат? Өзү топтоп келген өзүнүн сыйкырчыларыны адамдар ишенип кетпес үчүн, бу Муса силердин башчыңар. Бу силерди окуткан, силер буну ээрчип кеттиңер деп ал сыйкырчыларын өлтүрүп салды. Болбосо өзү окуткан ошо сыйкырчыларынчы. Аллах Таала бул дүйнөгө адамзатына сыйкырчылыкты дагы сыноо катары берген экен да. Сулайман алейхиссалам доорунда да ошондой сыйкырчылар болгон. Өтө көп өнүккөн. Иса алейхиссалам доорунда дагы болгон. Кээ бир адамдар ошо сыйкырга кызыгып, сыйкырды үйрөнөт. Уламалар айтат, сыйкырды үйрөтүш харам. Жанайга арага ишене турган болсо кафир болот дейт. Натыйжада не болот? Сыйкырчылардын эң чоңу, бузукулардын эң чоңу бул Дажжал болот да. Эң чоң сыйкырчы Дажжал. Ал бир көз жана Дажжалга окшогондор дагы сыйкырчы болот да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дүйнөдө түрдүү сыйкырларды жасайт адамдар. Бирок алардан коргонуш үчүн, алардан сактаныш үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге күнүмдүк кыла турган дубаларды үйрөткөн да. Ошол үчүн бүгүн адамдарда көп оорулар бар. Көп адамдар ооруп калат. Ооруп калса эле сыйкыр болупсуң, сен андай көп ишене бербеш керек. Бир адамды сыйкырлаш үчүн анын бир авторитети болуш керек, бир нерсеси болуш керек. Сизди ким сыйкырлайт?
Ким менен неңиз бар? Ошон үчүн дуа окуп дин менен жашагандар, эртең менен кечки зикирлерди кылган инсандарга сыйкыр тийбейт да. Жана ошондой эле кайсыл инсандар сыйкырды үйрөнө турган болсо, сыйкырды башка үйрөтө турган болсо, ага амал жасай турган болсо, уламалардын көпчүлүгү өзгөчө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ушундай айткан, ал адам капыр болот, бул кылган иши харам болот, кылган ишини адал деп түшүнсө кафыр деп айткан да. Ошон үчүн сыйкырчыларга барбаңыздар, укпаңыздар. Ким барса укса ишенип калат да. Себеп сыйкырчылар менен көз боемочулар окшош сөз сүйлөйт. Бир адам бир жолу тоодон келе жатса, кошнасы сурап калыптыр. Менин уйларымды көрбөдүңбү депчи. Десе айттыр, мен сиздин уйларыңызды көргөн жокмун, бирок тоодун түбүндөгү сарайга барсаңыз, ошонун жанында оттоп турат десе, барса ошол жерде оттоп туруптур да. Чында эле оттоп турган экен, кошнасы келип айылга жайып жүгөрүптүр. Бул билет баарын депчи. Бунун көз ачык, бул баарын билет. Ушуга барсаңар баарын таап берет деп жайып жүгөрөт да. Анан бир күн үйдө жатса, аялы нан жабат. Нан жаап бүткөндөн кийин аялы киргенде айтат экен, 11 дана нан жаптың десе, каяктан билип алдың дейт. Сен бая келип жаткан бойдон каяктан билдиң мен канча нан жапканымды? Десе, жетишип калганмын дейт экен да. Десе аялы бүт шаарга айтып салат экен, жетишип калган депчи. Анан ошону менен айылга сөз таркап кетет. Бирок эч нерсени билбейт, жөнөкөй эле адам. Бир күн падышанын кымбат бир буюму жоголгондон кийин падыша баягын чакыртат экен. Сен табасың, таппасаң өлөсүң депчи. Сен табасың, таппасаң өлөсүң. Элдин баары сени табат деп жатат го десе, баягы адам ойлонуп туруп айтат экен. Эми өлө турган күнүм жакындап калган окшойт, макул дейт. 3 күн убак дейт. Анан баягы барат дагы падышанын башына бир чыгат. Падышанын тажысы кулап түшө, анын ичинен чаян чыгат да. Чаян чыкса падыша дагы ишенип кетет. Көрдүңбү? Бул дейт, каяктан билдим менин тажым ичинде чаян бар экенини? Бул точно билет экен дейт да. Анан падыша эмне кылат? Бул адам точно билет, таппасаң өлтүрөм деп туруп алат. Ошентип 3 күн өтөт. Өлтүргүлө деп өкүм чыкканда, жолдо баратканда, Заид эми тагдыр ушул экен да десе, баягы Заид деген айтат экен, айтпачы, мен алдым эле дейт экен да. Анан баягыны падышаны алдыга алып келгенден кийин айтат, падышам мына табылды дейт. Айттым го сен табасың, 3 күн отурбай эле тапсаң болот эле го дейт. Эми падыша мен сырды ачып берсем болобу? Макул, ачып бер, эмне болгон? Мен жайлоодон келе жатсам, кошнамдын уyu турган экен, айтып койдум. Үйгө кирип жатсам, тандыр үйгө жабыштырып жасалган эле, аялым урганда дүк деген, эсептеп койгом. Анан сиздин үйүңүзгө келгенде сиз мени ушундай дегениңизди башыга бир чапсам, жин экен деп кетирип жүгөрсөм, ичинен чаян чыкты, каяктан билем дейт. Анан жолдо баягы сиздин Заид деген кулуңуз мени өлтүрөйүн деп алып баратканда, Заид тагдыр ушул экен, эми өлөт экенмин десем, өзү айтып берди дейт. Ошол үчүн ушундай сөздөр менен алдап коет адамдычы. Бирөөгө барсаң, сен ооругансың дейт. Эмне болуп десе, бир жерде дарактын түбүндө күлдү деп элегенсиң дейт. Кыргызстанда дарак барбы, түбүндө мусур болбогон? Бардык дарактын түбүндө мусур бар. Палан жерде мусур. Сен караңгыда коркконсуң дейт. Караңгыда коркпогон бирөө барбы? Ушинтип алдаса ишенип калат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз сыйкырчыларга ишенбейбиз дагы, сыйкырчыларга барбайбыз дагы. Бул Аллах Таала сыноо кылган. Ким кайсыл адам ишимди бат бүтүрө коёмун, жеңил кыла коёмун, таба коёмун деп аларга барса күнөөкөр болот. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, кайсыл адам сыйкырчыга, көз боемочуга бара турган болсо, жана ал инсандардын айткан сөзүн тастыктай турган болсо, анда пайгамбар алейхиссалам алып келген нерсеге ыйман келтирбептир деп айткан да. Амалдардын баары жокко чыгып кетет. Ошол үчүн Аллах сынап турат бизди ар бир акыбал менен. Ошол учурда биз Аллахка кайрылышыбыз керек. Кыйынчылык келгенде Аллах сынап жатат, бул сабыр кыла экен. Кыйынчылык келгенде Аллахка кайрыла экен депчи. Анан экинчи ар дайым доордо бир нерсе болуп турат. Жакшы адамдарга, диндар улуу инсандарга жала жабылып турат да. Түрдүү. Пайгамбар алейхисаламга жала жаптылар, сыйкырчы деп. Муса алейхисаламга жала жапты, сыйкырчы деп. Сулайман алейхисалам өлүп кеткенден кийин, кайтыш болгондон кийин сыйкырчы деди. Абу Ханифа рахматуллахи алейхини бузуку деди. Имам Бухари рахматуллахи алейхини өз доорунда бузуку деди. Натыйжада эмне болуп атат? Ар бир доордо мына ушундай сыноолор болуп турат. Ошол сыноолордун бардыгы жалган болот. Бардыгы жалган болот. Ошол үчүн биз түрдүү кыяматка жакын фитна доордо жашап турабыз. Эч кандай фитналарга ишенбешибиз керек. Эч кандай азгырыктарга ишенбешибиз керек. Кыла турган ишиңизне Аллахка ыйман келтиресиз, намазыңызды окуйсуз, элге жакшылык кыласыз, болду.
Ошондо эмне кылат? Сиз өзүңүздүн амалыңызды сактап каласыз да. Жер бетини ойлоп жашабаңыз, жердин астын ойлоп жашаңыз бүгүнкү күндө. Кайсыл адам жер бетини ойлоп жашай турган болсо, жердин үстүн ойлой турган болсо, ал адам эмне кылат? Жер бетини бузат. Себеп жер бетин ойлогондо бай болуш керек, кыйын болуш керек. Ал үчүн не кылыш керек? Алдаш керек, уурдаш керек. Жердин астын ойлосоңуз, кыяматта жооп берем, кабырда жооп берем дегенден кийин адам не кылыш керек? Садака кылыш керек, жардам бериш керек, жумшак сөз сүйлөш керек, жардам кылыш керек. Жакшы амалдарды кылыш үчүн адам кабырда ойлош керек да. Ал эми жердин үстүн ойлоп жашаган инсандар дүйнөдө бузукулук кылат да. Ошол үчүн жаныбарлар, жырткычтар кабырда мен жооп берем деп ойлобойт. Ошол үчүн жырткычтык кылат да. Ал эми адам баласынын сыноодон өтүш үчүн Аллах Таала ар бир учурду бизге сыноо кылды го. Ушул сыноодон өтүшүбүз үчүн биз кабырда ойлоп жашашыбыз керек да. Ошондо адам күнөө иштерден тыйылат. Жалган сүйлөсөм кабырда жооп берем. Жала жапсам кабырда жооп берем. Харам иш кылсам кабырда жооп берем депчи. Эгер жердин бетин ойлоп ала турган болсо 10 жылдык, 5 жылдык, 100 жылдыкка чейин толук күнөө кыла берет. Эмне үчүн? Өлгөндөн кийин да ойлобойт да. Ошол үчүн эмне кылган пайгамбар алейхиссалату вассалам бул дүйнөнүн рахаттарын кесе турган, рахаттарын токтото турган кабырды кичине эстеп койгула деген да. Кабырды эстеп жашаган инсан бул дүйнөнүн лаззатын, жыргалчылыгын көп куубай калат. Мына ошондо инсандын жашоосу тууралана баштайт да. Ошол кабырды ойлоп жашаган инсан ата-энесин капа кылбайт. Ошол кабырды ойлоп жашаган инсан башкалардын акысын жебейт. Эч качан анын жанына, малына, аброюна шек келтирбей жашайт да. Ошого урматтуу биз туугандар, кабырга түшкөндө ар бир адамдын кабыры өзүнчө болот. Ар бир адам өз кабырында өзүнүн амалына жооп берет, башканыкы эмес. Ошол үчүн бул дүйнөдө өзүңүздүн амалыңызды карап жашаңыз, башканын амалын эмес да. Баланчы түкүндөй кылып атат эмес, мен эмне кылып атам деген менен жашоодо болуңуз. Себеби кабырда барганда сен эмне кылдың деп сурайт, паланчы эмне кылды деп сурабайт да. Аллах баарыбызды кабырыбызды нур менен толтурган болсун.